Assalamu алейкум, урматтуу Россия Федерациясында иштеп жүргөн биздин мекендештер, бордоштор. Мына 4-октябрда биздин Кыргызстанда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлайбыз. Урматтуу Москва жана Московский область бойдон жашап жана эмгектенип жүргөн биздин бир борлор, бир туугандар, мекендештер. Ушул жылдын 19 сентябрына чейин биздин Кыргыз Республикасынын элчилигинде Москвада жарандарды шайлоого катыштыруу боюнча каттоо жүрүп жатат. Урматтуу мекендештер, Москва жана Московский область бойдон эмгектенип жүргөн биздин бордоштор 19 сентябрга чейин келип, өзүңөрдүн жарандык укугуңарды пайдаланып, консулдук каттоого келип туруп, форма экиңерди толтуруп, 4 октябрда биздин Кыргызстандын келечектеги саясий багытын, келечегин аныктоо шайлоодо өзүңөрдүн мындай атуулдук парызыңарды аткарып кетүүгө мен чакырып кетем. Барыңарды дагы бир жолу эске салып кетейин. 19 сентябрга чейин аз калды, 10 күндүн тегереги калыптыр. Сөзсүз түрдө келип, ушул Москвадагы метро Добрынская, Большая Орденка 63-кө келип, өзүңөрдүн жарандык укугуңарды пайдаланып, консулдук каттоого туруп, ошол жерден тиешелүү документтерди толтуруп, 4 октябрда кайра ошол эле элчиликке келип, өзүңөрдүн каалаган партияга добушуңарды берип кетиңөргө чакырам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биримдикте бололу, ынтымакта бололу. Келечекти таза адамдар менен аныктайлы, добушубузду берели. Рахмат туугандар. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биз азыр бүгүн 7 сентябрь посольствонун алдында турабыз. Биометрик каттоодон өтүп, форма 2 толтуруп, шайлоого добуш берүү үчүн каттоо тизмеге кирдик. Азыр эле чыктык. Урматтуу мекендештер, урматтуу Москвада жүргөн мекендештер, баарыңыздар келиңиздер, каттоодон өтүңүздөр, шайлоого добуш берели. Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер карабайлы. Бул шайлоо өтө маанилүү шайлоо. Эгерде бул шайлоодо дагы туура эмес тандоо жүргүзсөк, тилекке каршы 5 жыл дагы Москвада тентүүгө туура келет. Ошол себептен урматтуу мекендештер, мекенчил болуп, жүрөгүңүздөр менен туура тандоо кылып, туура адамдарды шайлап алалы. Жалпысынан активдүү болушубуз керек. Кыргызстан келечегин сөзсүз ойлошубуз керек. Кыргызстан деген, мекеним деген, элим, жерим деген адамдарды колдойлу. Ошол себептен келиңиздер, 19 сентябрга чейин каттоодон өтүңүздөр. Кудай буйрса, эл колдогон,